жакшыга жанаш, жамандан адаш. Бирок кээде байкайсыңарбы, араң арада мен ушуну эле жаман көрөм деп айтпагандар барбы? Өмүрүңөрдө бир жолу койчусуң, ошол эле жаман көрөм дегендер. Эмне үчүн адамды жаман көрөсүң? Балким сен жаман көргөн адам олуядыр, каяктан билесиң? Сен жаман көргөн адам ал кызырдыр, каяктан билесиң? Ал алымдыр, ал бир берешендир, марттыр. Ушул боюнча бир окуяны өткөндө бир алымыбыз айтып берди. Бир адам дейт, көзү өтүп кетти дейт, адамдар аны көмбөй койду дейт. Ушунчалык жийиркене деген. Неге билесиңерби? Эмне себептен дегенде, ал акча тапчу экен, акчанын жарымына арак сатып алчу экен, жарымына жеңил ой кыздарды сатып алчу экен. Бирок аян келип атат, түшүнөт. Муну абдан сый урмат менен көңгүлө, анткени бул өтө даражасы бийик адам. Анан чындап эле падыша үйүнө барып аялынан сураса айтып атат. Бул кыйналып иштейт эле, акча таап келет эле. Ошол акчасынын жарымына аябай арак сатып келип туруп, үйгө келип төгөт эле да Кудайга шүгүр. Ушунча аракты бүгүн адамдар ичпей калды. Арак деген бардык балекеттин башаты, рызкыны кыят, авирди абройду кетирет, үй бүлөлөрдү бузат. Ошондон адамдарды куткардым деп шүгүр айтат эле. Бул бир, бирок эч ким айтпайт эле эмне үчүн сатып алганын. Экинчиси, чөнтөгүнө акча түшкөндө жеңил аялдарга барат эле дагы, сен намысыңды, аброюңду, денеңди канчага сатасың деп сурайт эле дейт. Мынча десе, 2 күндүк, 3 күндүк берет эле дагы, бирөө келип тыкылдатса, ача көрбөгүн дейт эле. Анан келип айтат эле, канча балекеттен, канча оорудан, канча фитнадан үй бүлөлөрдү элди сактадым деп келип туруп тобогунуп шүгүр кылып намаз окуган киши болчу. Көрдүңөрбү, адамдар сырткы сүрөтүн көрдү, аны жаман көрдү, бирок чын-чынына келгенде ал жакшы адам болчу. Ошон үчүн жакшы күмөн кыл, бирөөнүн кемчилигин көрсөң, ушундай карадагы, по-моему, мен туура эмес көрүп алдым, ушу көздөмө кетип калды окшойт деп ойлоп кой. Чындап айтып атам, өзүңдү күнөөлө, ошондо ишенип каласың. Өзгөчө турмушка чыккандан кийин күйөөң даңдыл, анын соткасын чукуп эмне кыласың? Балким сенин душмандарың бар, атайын бул жакта жөнөтүп коюп отурат СМС'те, алтынын берекем сүйөм деп жүрөктөрдүн сүрөттөрүн жөнөтүп коюп. Ошону көрүп алдың, абат ойлонмок белең, жакшы ойлонмок белең. Иштерлеспай, шпионду кармап алгандай болуп, Кузнецовду кармап алгандай болуп, Сусанинди кармап алгандай болуп барасың, мына эмне деп. Адамды жөн эле айыптагын байкуш мынтип күлөрүдө болуп, иштеге эмес деп актанат, андан бетер сен жөн эмес мына, бери карашы деп андан баштайсың. Ал байкуш мен билбейм десе, кандай билбейсиң? Билбесең ушул келет беле. Душмандарыңар толтура. Менин бир айшинем бар. Анда азыркыдай WhatsApp жок эле, интернет жок эле, үйүнө дайыма кыздар улам чала беришкен. Неме акебиз каякта депчи десе, азыр ишине чалсаңар деп койчу экен. Ошондой болуш керек. Анткени душмандар сени сындыргысы келет, сени тебелегиси келет, сени капа кылгысы келет. Сен канчалык капа болсоң, ошончолук жыргашат. Аларды жыргатып эмне кыласың? Жакшы күмөндө бол, аңдыбай эле кой. Аңдыгандан жакшылык көрбөйсүң. Аңдый берсең, таза болсо дагы пикир келет бул жагына. Ушуну кылып эле коеюнчу, жаман аттуу ойлонот бир жолу. Экинчиси, шайтан сага бирдеме кылып коет. Ошон үчүн айтат го, сапардан келгенде дейт, аялыңа сюрприз кылам деп, айтпай келбе дейт, айтып кел дейт. Кокус айтпай келсең, аялың байкуш бетине сүзмөнү коюп, эки жагына эки бадыраңды кесип алып мынтип отуруп чыга калсам эмне болот? Жүрөгүң чыгып калат. Ошо бойдон ошо сүрөтү биякта калып калат да, аялыңды көргөн сайын баягы сүзмө менен баягы бадыран көзүңө келет. Жасанып атса да, жаркылдап атса дагы бул бир. Экинчиден, балким чачын тарабай турган мезгили, иштеп келип жүдөп какап турган мезгили, жыртык калашчан турган мезгили, аялыңды мүмкүн болушунча жакшынакай кылып ал да көр. Анткени эркектин көзү тоюш керек. Сен айтып кел, аялың жасанып тосуп алсын, атырын сээп тосуп алсын, жаркылдап тосуп алсын, үйдү жыйнап тосуп алсын, тамакты жасап тосуп алсын, балдардын кемчиликтерин жашырып тосуп алсын. Бул өтө маанилүү. Экинчиден, айтпай кирип келсең, шайтан жин көзүңө мындай көрүнүп өтүп кетет дейт, анан жаман пикир келип, ошондон үй бүлөлөр бузулат дейт. Ошон үчүн аңдыбагыла, бирөөнү жаман көрбө. Бирөөнү эч качан жаман көрбө. Азыр айтпасаңар, бул идеалдуу адамды гана кыла турган иши жаман көрө албайсың деп. Адамды жаман көрбөш керек. Мен далилдеп берейинби? Сен адамды эмне үчүн жаман көрөсүң? Ушак айткандыгы үчүнбү? Анда сен ушакчыны жаман көрбө, ушакты жаман көр. Арак ичкен үчүн жаман көрөсүңбү? Сен араккорду эмес, аракты жаман көр. Зинакорду жаман көрөсүңбү? Зинакорду эмес, зинаны жаман көр. Алдамчыны жаман көрөсүңбү? Сен алдамчыны эмес, жалганды жаман көр. Адам бар, адамдын сыпаты бар. Адамды жаман көрбөш керек, ичиндеги сыпатын жаман көрүш керек. Сыпат деген бул жүрөк эмес, бөйрөк эмес, боор эмес, бул өпкө эмес, жулуп алса болбой турган. Сыпат бир күнү кетип калышы мүмкүн. Жүрөккө эмне үчүн иштейли? Ошон үчүн иштейли. Бул окшогон семинарлар, молдокелердин дааваттары, агайлардын насааттары эмне үчүн? Ошол сыпаттарды чыгаралы деп. Азыр эң чоң сыпаттардын бири көрө албастык. Баягы жаман сөздөр, көрө албастык, ичи тардык дейт. Адамдын сообун ушундай жок кылат дейт, ушундай жок кылат дейт. Саманды өрт алат го, ошондой жок кылат экен. Устара сакалды чачты кырат го, кудум ошондой жок кылат экен. Сооп табыш оңой нерсе эмес.
Соопту дейт, бу дүйнөдө адам көрсө дейт, жүрөгү жарылып өлүп калат эле сүйүнгөндөн. Бир эле соопту көрсө. Ошентип кыйналып тапкан соолугуңду, өзүң жебей бирөөгө садага берип тапкан соолугуңду, зекет берип тапкан соолугуңду, эртеден кечке тамак ичпей орозо менен туткан соолугуңду, адамды кечирип тапкан соолугуңду, адам үчүн курбанчылыкка барып тапкан соолугуңду, ошолчу жерден бирөөгө зыярат кылып, жумушуңду таштап келип ата апаңдан бат алып кеткен соолугуңдун бардыгын жөн эле ичи тардык менен көрө албастык менен жок кылбагыла. Дүйнөдөгү бардык адамдардын ийгилиги сеники болушун каалайсыңбы? Канча менет кыласың, араңдан зорго бир диплом аласың. Бул да ийгилик. Бир диплом алам деп жүрөсүң, ач калып, кеч калып, эми орой айтсам кечирип коелот, тишиңердин кирин суруп кетет. Ошол жерде жүрөсүңөр. Байкуш мынтип кетип атып, бирөө жарым чызылдатып, пирожки жасап алса билем студенттерди. 1 минут коет да байкуштар мынтип. Өздөрү кийимдери жакшынакай. Тамак иштесең, жок курсагым ток дейт, балекетке токпу. Акчаң бар десе бар дейт. Бере калса келип турат байкуштар, бар дейт. Обедке чакырсам, мен студенттер менен обед кылып турам Бишкекте. Бул жакта болсо, бул жакта да ошол ишти кылмакмын. Анан обедке чакырсаң, ага курсам азыр эле жеп алгым эле, балекетке жеп алганбы? Анан кирип туруп, уялбасын деп туруп, мен ишим бар эле деп өзүм бат жеп, анан алып берип коюп кетем кеде. Ошентип жүрүп тапкан соолугуңду жөн эле ушинтип эле кетирип аласың. Чү болгондо дагы өрттөп ийгендей, кырып койгондой жөн эле кетирип алган бул адамдын эң чоң банкротушу. Ошон үчүн бирөөнүн мына кыйналып байкуштар 4 жылда 5 жылда арага бир диплом аласыңар. Мээнет деген оңой эмес, ийгилик деген оңойлук менен келбейт. Бирок 1 секундта дүйнөдө канча адам болсо ошонун ийгилигинин бардыгы сеники болушун каалайсыңбы? Каалайсыңар ушуну? Ошол ийгиликке кубат.